Супер инфо кезитинин жаңы санында. Актер Дем театрынын жылдызы Эркин Эгембердиев жакындан өзүп бийди сахналаштырат. Саясатчыларды жана кыргыз жигиттерин бир селтеттиргим келүүдө дейт ал. Баланы 1-класска киргизүү үчүн Кыргызстанда жаңы эреже иштей баштады. Электрондук каттоонун жол жобосун жеңил жана так түшүндүрүп беребиз. Белгилүү акын Жипара Исабаева жолдошума айтпай ал окулдун көрүстөнүн издеп баргам дейт. Акын ырлар кызганыч атактуулугу тууралуу кеп кылды. 44 жашында каза тапкан белгилүү кикбоксчу Канатбек Сыдыгалиевди жубайы, бир тууганы достору эскерет. Иним оорусун айтпай жүрүптүр дейт агасы. Жаш балдар тармал деп тааныган алпаруучу актер Ырыспай Жумаевди тааныштырабыз. Сендей жиндирек адам керек деп телеканалга чакырышты дейт ал. Өз кызын зордуктады деп айыпталган жаран 15 жылга соттолду. Өлкөдөгү чуулгандуу окуялардын аягы эмне болуп бүткөнүн тизмектеп беребиз. Ырчы Гүлзада Рыскулованын бир тууганы Аксана Рыскулова сыр бөлүшөт. Гүлзадага дем берип, кайра-кайра Бишкекке жөнөтүп отуруп ырчы кылдым дейт ал. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев менен баарлаштык. Этияттап сүйлөш керек экен. Камчыбек Ташиев менен Курманкул Зулушев боюнча туура эмес айтып алдым дейт ал. Сагындыңбы? Мен да сагындым. Ырчылар Түмөнбай Колдошев менен Айпери Кулбаеванын визиттик карточкасына айланган ырдын тарыхы гезиттин жаңы санында. Моз үстүндө бийлөө спорту жоголуу коркунучундабы? Орусия, Жапония, АКШ сыяктуу өлкөлөр лидерлик кылган спорт оюну тууралуу сөз кылабыз. Түркиянын Чукур сериалынын таржымалы тартуу учурундагы кызыктар гезиттин жаңы санында. Жакыр бирок бактылуу адамдардын мекени Непал өлкөсүнө саякатка чыгабыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.